Бека Медиа каналынын пайдалуу кеңештери сиздер үчүн. Көйгөйлүү маселе жараткан колтуктун тердөөсү, жагымсыз жыты эмнеден улам пайда болот? Андан арылса болобу деген суроолорго жооп издеп көрөлү. Сырткы келбет кандай гана сулуу жана келишимдүү болуп турбасын, эгер колтук тердеп жыттанып, кийимге нымдуу так калтырса, анда ал сөзсүз түрдө маанайды бузат. Ашыкча тердөөчүлүктүн бир нече себептери бар. Алар дене температурасын жөнгө салуучу симпатикалык нерв системасынын бузулушу, эндокриндик системанын иштөөсүнүн бузулушу, кан айлануунун бузулушу, зат алмашуу процессинин бузулушу, кош бойлуулук, онкология жана өздүк гигиенаны сактабагандык. Адамдар күн катуу ысыган учурда кара жумуш жасаганда көп тердешет. Мунун алдын алуу үчүн алгач күнүмдүк өздүк гигиенадан баштоо зарыл. Колтукту күнүнө 2 жолу самындап жууп, андагы түктөрдү ар дайым кырып тазалап туруу керек. Колтук тердеп жагымсыз жагдайдан арылуу үчүн эң биринчи эле дезодоранттарды колдонууга шашылабыз. Бирок дезодоранттарды көп колдонуу аял затынын ден соолугуна зыянын тийгизет. Андыктан элдик ыкманы колдонуп, колтуктун тердөөсүнөн жана жагымсыз жытынан биротоло арылыңыз. 2 литр кайнак сууга 60 грамм ромашка салып, ага 2 аш кашык сода кошуп аралаштырасыз. Марлини даярдалган каражатка малып, колтугуңузду күн сайын сүртүп туруңуз. Жыйынтыгы көпкө күттүрбөйт. Бирдей өлчөмдөгү ашкана содасы менен лимон ширесин аралаштырып, аны таза кургак колтукка сүртүү ыкмасы бул көйгөйдөн арылтат. Эртең менен үйдөн чыгып баратканда картошканы чийки боюнча жука тилимдерге кесип, колтукту аны менен сүртүү керек. Же болбосо колтукка кыпчып бир аз кармап туруу керек. Андан кийин өзү кургашын күтүү зарыл. Бул ыкмадан кийин күн бою колтуктан жагымсыз жыт келбейт. 3 чай кашык сууга 2 чай кашык алма уксусун кошуп аралаштырат. Бул аралашма менен колтукту ар дайым сүртүп турсаңыз, мындай көйгөйдөн кутулууга жакшы жардам берет. Дагы бир натыйжалуу жардамчы бул эфир майлары. Алардын ичинен розмарин, чайное дерево, сосна, эвкалипт майлары пайдалуу. Пактаны бир аз суу менен нымдап, ага эфир майынан тамчылатып, колтукту сүртүп коюу жетиштүү. Лимондун согун сыгып, ал менен колтукту сүртүп койсо, бир гана тердегенди жок кылбастан, ал жердеги бактерияларды дагы өлтүрөт. Эгер бул ыкмалар сиз үчүн керек болсо, анда ойдогудай натыйжа берип, жагымдуу маанай тартуулашына тилектешпиз. Каналга катталууну унутпаңыздар.